туугандарым сонун кылбайсыздармы? Бир туугандарымды үйдөн айдап чыкканчында булар жамандагым келбейт. Түшүндүм. 40 чыгып айдап чыгышты мен. Жиним келип кетет, уже нервим чыдабай калды дечи келгачы. Кээде өлгүм келип кетет ушу. Иштекке жакпай калды да кээдечи. Ата-энем үйүнө батыш кыйын болуп калды чынын айтканда. Пол мезуна закта жерчи. Тагына загурат. Бул жакта туалет, душ бардыгы бирби? Жок, душ жок. Үйдүн ичинде жуунабыз да. Азыркы эркектер бакпайт экен чындап эле. Мына кызымдын атасы да экинчи турмушум. Ошо онун эми аялы бар экен да, менен деле 2 аялы бар экен. Саламатсыздарбы биздин катталуучулар. Бүгүн биз сиздерге жалгыз бой 29 жаштагы Самара айымдын жашоосу тууралуу айтып беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй, Ош шаарындагы жатаканалардын бирөөсүндө жалгыз бой эне 2 баласын чоңойтуп өстүрүүдө. Самара айымдын жашоосун алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. Бул жакта жашаганыңызга канчалык болду эже? Бул жакта жашаганына бир 3 ай болуп калды. 3 ай. Ушу общагада жашайбыз, ремонту жок эми. Шарты жок эч кандай. Канча төлөйсүз бул жакта? Бул жакта 2000ден төлөп жашайбыз. Квартираңыз бир коммуналдуу? Бир коммуналдуу. Бардыгы ичинде да. Бир коммуналдуу. Бир тагы ичиш. Ошо буна мен квартирам болот. Ушул жерде турам 2000денчи. Айла жок, жашашка туура келип атат, эми барып турам жер жок. 2 кызыңыз менен турасыз? 2 кызым менен ушул үйдө турам, ооба. Мына үйдүн ичинде бардыгы бар, кийим бар, тамак ашты эле. Мына пол мезуна закта жерчи. Тагына загурат. Бул жакта туалет, душ бардыгы бирби? Жок, душ жок. Үйдүн ичинде жуунабыз да. Кир жууганда үйдүн ичинде шап жок. Мына айнектерди ауылда шабуу керек. Ошо 4-нчы этажында жер. Мына бардыгы үйдүн ичинде. Ошо жашоо кыйын болуп атат мына үйдө жашаш. Тамак ашты кайсы жакта кыласыздар? Тамак ашты деле ошол жерге кылам, мына эшикке кылам, мына жерге плитагачы. Алга өзүңүз жөнүндө кийинирээк айтып кетсеңиз. Азыр эми ушундай тагдыр экен, эми пешенеме ушундай күндөр жазып коюптур Алла Таала. Эми азыр эми ата-энем үйүнө батыш кыйын болуп калды чынын айтканда. Канча жылдан бери квартира алып турам, кыйналып турам ушу. Мына 2 кызым менен. Общежитияда эле? Общежитияда турам. Ону общежитияда квартира төлөш кыйын экен, тамак аш дегендей. Ушу кыйналгандан элдерден жардам сурагым келди чындап. Жардамга муктаж болдум чындап. Мага жардам бере турган эч ким жок, эч ким аралашпайт. Жолдошуңуз менен кантип ажырашып кеттиңиз? Канча болду ажырашып кеткениңизге? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Жолдошум менен ажырашып кеткениме ошо 5-6 ай болуп калды. Мына экинчи турмушумда. Мына кызымдын атасы да экинчи турмушум. Ошо онун эми аялы бар экен да, менен деле 2 аялы бар экен. Анан ошо мына ого тийип 1 айда жашадык, турмуш курдук. 1 ай жашап турмуш курдук. Анан боюмда болуп калды. Өзүм катуу ооруп калдым. Анан жолдошум азыр байланышпайт, кабарлашпайт. Акчасы ал жардам кыл десем, мен чорнуя тыгып койду да номеринчи. Блоктоп койгонсуз. Блоктоп койгон, анан мына боюмда бар төрөйбүн, ыйлайын десем, төрөсөң алдырып кой деп ошентет. Мага балам жетиштүү депчи. Чоң кызыңыздын атасычы? Ал жардамдашабы? Чоң кызымдын атасы да жардамдашпайт, жок. Дагы үйлөнүп алган, эми алимент төлөчү эле төкпөй калды да 2 жылдан бери. Туугандарыңыз жардам береби? Туугандарым эми Кабарлашып турасызбы? кабарлашып турам, эми анча-мынча да. Анан жардам беришет постоянно эмес. Канча бир туугансыз? 6 бир тууганбыз. 3 жыл 3 кыз, менен кичинекейим үйдө. Акаларым деле турмуштары бар экен өздөрүнүн. Турмуштары бар. Кыйналып калдым да кичине. Алар сизди келип кабар алып көрүп кетишеби? Жок, кабар алышпайт да, көрүшпөйт да. Анча-мынча байланышып турам телефон аркылуу, эми апам көргөн барып турам. Апам пособие аласызбы? Жок, пособие албайм, жөлөк пул. Ал эми ага деле чурканга шартым жок да. Балдарыңызда документтер барбы? Барды так. Документтер бар, мат одиночкада өзүмдүн атам атында алгам. Анан неге баланы жөлөк пул албайсыздар? Эми ошол чурканга неме болуш керек да, кичине акча керек, акча жок. Чуркай албай жүрөм. Бул жерде жашаганыңызга канча болду? Бул жерге жашаганыма уже мына 3-ай болуп атат да.
Үчүнчү ай болуп атат. Айында алып, ар айдын аягында алып кетет да, үчүндө 3. Ар айдын башында деген. Bir gün geçikten уже çıkıp gitti, үйдөн çıkıp gitti, öyle gibi oldu. Bana svetke pul berem, musurga dep kelет. Şu. Kança төлөйсүз? 2000'den төлөйм, 2000 деле табыш кыйын экен иштебесемчи. Эми иштебесем балдарым кыйын болуп атат да, саат кыйналып турам. Учурда акчаны кайсыл жактан алып атасыз? Кимдер сизге жардам берип атат? Мен акчаны мындай мечит-сечиттер бар, анчамчы жардам сурайм. Таныштарга жардам сурайм деген. Азыр убакыт больницадабыз. Больницада жатам 3 күндөн беричи. Көзүнө пневмония деп. Кызым ооруп тез больницага түшүп турам. Кадр сыртынан айтып калдыңыз, мен пед коллежди бүткөм деп. Алдай койгон максаттарыңыз, пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен алда койгон максаттарым ошо кыйналып турам. Кээде неме болуп калат да, уже жиним келип кетет, уже нервим чыдабай калды да эчкелегечи. Кээде өлгүм келип кетет ушу. Иштекке жакпай калды да кээдечи. Ушу 2 баланы деп жүрөм да. Кыялдарым жакшы, мында алда койгон максаттарым жакшы эле. Мен үйлүү болгум келет, мен эл катар жашагым келет. Кесибиңиз боюнча иштегиңиз келет? Иштегим келет. Жана айтып калдыңыз, кадр сыртында 2000 сомду карызга алдым, 10%. Ошол боюнча да айтып бересизби? 2000 сом акча алдым, проценткечи. Мына базардан жерден процентке берет турган жер бар экен. Ошондон 2000 алдым процентке. Эми ошону кийинки айдын 6-сына чейин берди деп процентиненчи. Ушу квартира арабида төлөбөсөм мегасы келет чыгып кет депчи. Кыйналдым. Жардам бере турган эч ким жок. Кээде нан таппай калам, кээде памперс таппай калам дагычы. Кыйын болуп калды жашоо. Эми иштейин дейм, өзүм деле иштейин дейм, аракет кылгым келет, мына балдар менен кичине байланып турам да. Элге кайрылуу жасасаңыз болот. Элден кандай жардам сурайт элеңиз? Элден эми ушу мага жардам бере турган адамдар болсо кичине жардам берип койсоңор жакшы болот эле. Ушу 2 кызым менен кыйналып турам. Самара эже, биз кадр айтып калдыңыз. Мен шашылып атам, баламды врачка алып барышым керек деп. Шаштырып биз чакырдыңыз. Балаңыздын кайсыл жери ооруп атат, аны өзүмдөн десоолугум начар деп калдыңыз. Ботум ооруйт дедиңиз. Ал боюнча дагы кенен айтып берсеңиз, кандай диагноз коюшкан сизге врачтар? Мен өзү ошо путум ооруйт, өзү канча жылдан бери элечи. Путум ооруйт, канча жылдан бери. Жылда операция кылам, бирок врачтар диагнозун таппай атышат да. Буну үчүн жылда операция кылып больницага жатам да. Мен буну Бишкек алып бар деп атышат да. Врачтар билбей атат да. Толук диагноз чыга элек. Толук диагноз чыга элек, эмне экенин врачтар билбей атат. Эми Бишкекке барып эстеди. Путум ооруп турат. Мына кызым да ооруп больницага жаткан 3 күн болуп калды да. Өпкөсүнө пневмония деп. Өпкөсү катуу шамалдагандай. Ооруп жөтөлүп азыр больницадан бери эле келдик да бuyакачы. Самара эже, сиз кайрадан турмушка чыгып, аялдык бакытты сезиңиз келеби? Мен кайрадан турмушка чыккым келбейт чындап. Ушунчалык көңүлүм калды, жүрөгүм ооруп калды. Азыркы эркектер бакпайт экен чындап эле. Мен 1 ай 2 ай жашап эле немеси уже неме болчу жашашат экен да. Барган эркектер жок экен мындай экен да, ушундай көңүлүм калды. Эми аял болуп бир жакшы элдерге окшоп жүрбөдүм да. Эми элдерим насып берди чындап. Эми эл катары жашабадым, көңүлүм калды эркектен ушунчалык. Мен ошо эми роддомду төрөп жаттым, эми туугандарым, эжем барып аткан, бирок эми эл катарында элдин эрлерин көрүп алам болдум чынындачы. Эми атанын орду башка экен да. Мен эми жалгызбы эмне болуп бираса кыйналдым, ыйладым, балам кучакка алыпчы. Эми роддомдон чыгып атканда билинет экен да, эриңдин немеси паркы. Кандай бар жогу билинет экен, бираса камидим, өксүдүм, ыйладым. Ошондой болдум. Алам болдум чындап, элдин эрлери барат экен күндө. Көргөн барганда мага эч ким барбайт, бираса кыйналдым, эме болдум чындап. Чындыгында Самара эже жардамга муктаж. Эгер сиздер продукта жагынан же үй маселеси болобу, кийим-кече баардык тараптан жардам бергиңиздер келсе, ылдый номерлерге кайрылсаңыздар болот.
ошол мен эми кыргыз элинен жардам сурагым келип турат. Мен ушу жардамга муктаж аялмын. Мага жардам керек болуп жатат азыркы.